Саламатсызбы, Эмиль мырза. Биз бүгүн ушул Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун каза болгондон кийин ошо Өзбекстанда эмне күтүп турат, ошол тууралуу ошол теманын тегерегинде маек куралы деген элек. Өзбекстандын учурда Өзбекстандын президенти болууга эки кандидат бар экени маалым. Алардын бири ушу Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримова экен, экинчиси Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзаев экен. Сиз кандай деп ойлойсуз, ушул Өзбекстандын президенти ким болот жана өлкөнүн ички тышкы саясаттары кайсы багытта өзгөрүлүшү мүмкүн да? Албетте азыр аты аталып аткан бир нече кандидаттар бар, бирок алардын ичинде эң эле маанилүү, чыныгга жакыныраак болушкону ошо премьер-министр Шавкат Мирзиёев болуп эсептейм. Лола Каримова деген бул анчейин мааниге да ээ эмес, ар кандай билбеген кишилер айтып атса керек. Бирок Шавкат Мирзиёевдин негизи бүгүнкү күндө президент болоору аныкталып деле калды десек болот. Анан ошого жараша биз ушул кишиден карап эсептеп сереп салууга баштасак болот да ишти. Чынында бул киши премьер-министр болуп 13 жылдан бери иштеп атыптыр. Ошо 13 жыл президент Каримовдун астында, кол астында иштегени бул чоң мааниге ээ. Анткени бул деген ошол Каримов кандай саясат жүргүзүп аткан болсо, тышкы жана ички саясатта Мирзиёев ошого түздөн-түз катышы болгон, ошонун негизинде тажрыйбасы ашып такшалган киши болуп эсептелет. Ошондуктан менимче өзгөчө тышкы саясатта бул кишинин жүрүшү, кадамдары ошол Каримовдун линиясынан алыс кетпечүдөй. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде тактикасы, стили башкачараак болушу мүмкүн. Анткени чынында Каримовдун авторитети да башкача, салмагы такыр башка деңгээлде болчу. Бирок премьер Мирзиёев эгер президенттикке келген күндө ошондой тажрыйбаны алууга дагы бир канча убакыт кетет. Бирок стратегиялык жактан негизги багыттарды алып карасак, менимче көп деле өзгөрүүнү күтүүгө болбойт. Ислам Каримов 27 жыл бою Өзбекстанда башкарыптыр. Ошол тууралуу да кыскача оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Ооба, азыр эми өлгөндөн кийин айтып атышкандай, бул киши Орто Азиядагы эң салмактуу, эң тажрыйбалуу, кыйын саясатчылардын бири болгон, башкаруучулардын 27 жылдын ичинде анын 25 жылы ушул Советтер Союзу урагандан баштап Өзбекстан эгемен мамлекетин куруудагы эң чоң роль ойноду. Дээрлик азыр айтсак, Өзбекстан мамлекет катары ошол Ислам Каримовдун концепциясы боюнча, ошол кишинин ою кандай болгон болсо, ошол ойдон мамлекет курулду десек болот. Анткени бул мамлекеттин автору деле болуп калды да. Бирок ошого кантип жетишүүнүн жолдорун карасак, албетте азыр баарыбыз билгендей өтө күч куралдарына көбүрөөк таянган, жана сын пикирлерге, саясий оппозицияга көп орун бере бербеген киши болуп келди. Эми ошолордун баарысы канчалык өзгөрүшү мүмкүн, бул биз үчүн кызык жана ачык бойдон калган суроолор. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ислам Каримов каза болгондон кийин жалпы эле Орто Азияда саясий абал өзгөрөбү? Эми айта кетчү нерсе, Ислам Каримовдун убагында Өзбекстан менен болгон карым-катнаштар бардык эле эмелер кошуналары менен анчейин оңой болгон эмес. Чынында эң жакын деп эсептеген, дос деп эсептеген президент Назарбаев болсо, Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда да бир нече пикир келишпестиктер, талаш суроолор болуп жүргөн да. Биз үчүн, мисалы үчүн, Кыргызстан менен Тажикстан менен Өзбекстанга болгон байланышыбыз, мамилебиз бир топ орчун, оор кырдаалда болуп келген. Ошондуктан президент Каримовдун өлүшү менен, бул дүйнөдөн кайтышы менен ар бир мамлекетте, төгөрөгүндөгү региондогу кошуналарда жакшылыкка, позитивдүү бир динамикага жылыш болот деген үмүт бар. Аны ошол эле кечээ көрүстөнүн алдында, жерге берердин алдында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ачык айтып кетти. Бул күнгө чейин катачылыктар кетти, кыйынчылыктар болду. Мындан кийин жакшы мамилелерибизди жакшыртууга милдеттүүбүз деп. Ошол менимче бардык эле мамлекеттер ошондой саясатты карманууда. Бирок
албетте мунун баарысы ошол жаңы бийликке келчү Өзбекстандагы саясатчылардын көз карашында да, алардын саясий абалына да ошолорго байланыштуу болот. Ал эми бул Кыргызстан Өзбекстанга жаңы президенттин келиши менен мамиле өзгөрөбү деп ойлойсузбу? Бизде Тажикстандан айырмасыбыз жок. Биз деле ошондой мамилени кармалабыз. Эгер мүмкүнчүлүк, кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун, бул мамлекет менен биз Кыргызстан мамилени оңдоого, жакшы нукка бурууга өтө ынтызарбыз. Бирок ошол эле кезде мындай жакшы нукка буруу биз үчүн бир жоготууга, биздин кызыкчылыкка терс келчү кадамдарга баруу менен коштолушу мүмкүн эмес. Бул ачык нерсе Кыргызстан үчүн. Сизге чоң рахмат ошо бүгүнкү бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге. Болуптур, жакшы.